Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын ишилгери программасы түз эфирдеги ишин улантууда. Айтсак, Борбор калаадагы абанын булгануу маселеси, башкача айтканда шаардын үстүндөгү кара түтүн тургундарга көрүнүктүү болуп башталгандан бери тагыраагы 2017-жылдан тарта активдүү талкууланып келет. Бийлик Бишкектеги абанын булганышынын негизги себептеринин бири транспорттардан чыккан чыгынды газдар деп эсептейт. Акыркы маалыматтар боюнча 2018-жылдын аягына карата Борбор калаада дээрлик 420 миң автоунаа катталган. Бирок шаар эң көп дегенде 50 миң машинага гана ылайыкталган. Бүгүнкү күндө орчундуу маселеге айланган шаардагы абанын булгануусуна эмне себеп? Ишилгери программасынын алдындагы мүнөттөрүндө дал ушул боюнча сөз кылабыз. Студиябыздын коногу тазалык муниципалдык ишканасынын өнүгүү боюнча директору Адил Качканбекович. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Рахмат силерге. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен Бирге болсун. рахмат. Эми жогоруда биз айтып өткөндөй эле учурда 2017-жылдан бери, тагыраак айтканда 3 жылдан бери ушул шаардагы абанын булганышы өзгөчө маселе болуп келет. Ушуга мына ушул кененирээк токтолсоңуз да, бүгүнкү күндөгү абал боюнча. Мени кубандырып аткан нерсе, сиз мына абдан жакшы айттыңыз да. Мына көбүнчөсү моюна албайт, бирок бул проблема пайда болгону мына 3 жыл болду. 3 жыл болду да. Анан кыргызда жакшы сөз бар, баягы орун жашырсаң өлүм ашкерлейт да. Мына 3 жылдан бери мен так эле айтам да, бул смог менен эч ким күрөшкөн жок. Эмнеге? Анткени адамдын так оорусун билиш үчүн мында так диагнозду берет да, диагноз. Машинең деле бузулуп калса, диагнозун так койбосо, бир тетигин алмаштырасың, оңолбойт, экинчиси деп ушинтип кыйналып жүрө бересиң да. Адамдыкы деле ошондой да. Диагнозун так коймоюнча, орну так биз болсо, так дарылай албайбыз да. Анан ушул 3 жылдан бери эле бизди мындай жалган багытка буруп атты да биздичи. Айтып атты, баары эле ошо машинеден болуп атат депчи. Бирок мына биз мэриянын астында экосовет куруп изилдеп чыктык. Шаардын ичине 40 датчик койдук. Анан ушу датчиктер көрсөтүп атты да. Эгерде чынында машинеден болсо, шаардын центринде, борборунда час пик 12-де жана машиналар мындай жай жүрүп калганда, ошол жерде кирдеткичтер, кирденүү аябай мындай Автоунаадан чыккан түтүндөр көп болуш керек эле да. Биз мына көрсөттүк датчиктер менен, андай кирдеткичтер жок дедик. Анан автоунаалардан болсо, мына 2014-түн аягында таможенный пошлина ылдыйлап Кыргызстанга 100 миң машина кирди. Анан 15-16 жылдар кирдип кетиш керек эле, смог болуп кетиш керек эле да. Ошондуктан жанагы 70% автоунаалардан деп аткандан алардан сурадык, каяктан силер данный каяктан алып атасыңар десе, расчетный метод дейт да. Расчетный метод деген бул болсо эми баягы ооздеги айтылган эле сөз экен да. Лабораторный анализ болгон эмес. Эми чыныгы себептерин айталы. Чыныгы себептерин айталы. Бул көмүрдөн болуп атат. Негизи эле смог эң биринчи тарыхка бурула кетсек, Лондондо пайда болгон, көмүр жагып, анан жанагындай нымдуулук көп болуп кетип, фотохимический болуп, 4 күнүн ичинде 4 миң киши каза болгон да. Эң негизги бул көмүр. Эмнеге 3 жыл? Анткени мына 2017-тин аягында биз ТЭЦ-тин отказандарын алмаштырдык. Жаңы модернизированный ТЭЦ-дагы ошол кара кече көмүрүнүн ылайыкталган да, кара кече көмүрүнөчү. Анан мына биздин ТЭЦ-те бир жылда 1 миллион 100 миң тонна көмүр жагылат экен да. Анын ичинде 70% эле азыр мына кара кеченинкин жагып атат да. Жалпы Бишкектин 4 районун алсак 126 миң тонна жагылат экен да. Бирок ТЭЦ-тики 88%-ын түзөт экен да. Анан мына бул болсо окумуштуулар менен тастыкталган кара кеченин көмүр быш элек калорийность деген түшүнүк бар да. Ошо калорийность мындай көмүрдүн кубаттуулугу бул жете элек да. ТЭЦ өзү тастыктап атат. Мурун жакшы көмүр жагып атканда зольность деп коет, жана гүлдөн 7-8 эле пайыз чыкчу дейт. Азыр мына 18 деп официалдуу түрдө расмий берип атат, бирок чын текшере келсек андан да көп болуш керек да. Ошондуктан чоң мындай суроо туулуп атат да. 3 жылдан бери эмнеге бул
смог деп атабыз, кара түтүн ышыктын себебин аныктаган жок эч ким. Мен мына ушуга киришкениме мына 1,5 ай болуп калды. Мен түшүндүм, бизде адистер жок экен да. Кадровый голод десек, бул жаңылбайбыз да. Анча-мынча мына гидрометеорологияда бар экен. Бирок эң негизги көп эле эмелердин карадым, кадровый голод да, специалисттер жок. Эми бизде жок болсо, курнамыздан эле чакыралы. Монголияда мына тажрыйба бар, смог менен күрөшкөн, Казакстанда да, Алматыда бар. Аны эмнеге чакырган жокпуз? Ошондуктан бул жерде туугандар мындай угольный мафия турат да, чоң угольный мафия. Мына 3 жыл мурун эле көмүрдүн баасы 3000 сом болчу. 3000 сом. Кара Жыра, Шабыркөл, Карагече. Анан азыр искусственно монополия кылып көмүрдүн баасын көбөйтүп ийди да. Эмнеге мына Карагечеден кирип аткан жана жөнөкөй эле ыпыр мына гүл 3100 сомдон кирет дейт да. Мына мен тажрыйбам бар. Мен таш көмүрдөн ашып алып келген көмүрдү 1300дөн алып келчү элем. Таш көмүрдүкү жакшыраак көмүр. Эмнеге бизге 3100дөн кирип атат да? Мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, бензин деле андай кымбаттаган жок. Дизель де кымбаттаган жок. Тескерисинче 5 жыл мурун, 3 жыл мурун бензин баасы 42-43ке чейин чыккан. Азыр мына акыркы убактарда 28-29, азыр мына 34кө чыгып атат. Ал деле искусственно да. Биздики мындай болуп калган, туугандарчы, угольный мафия болуп эле 2-3 адамдын кызыкчылыгы. Рахмат, эми сиз жогоруда айтып өткөн ошол көйгөйлүү маселеден биз канткенде арыла алабыз? Бул жерден мына жакында эле жогорку кеңештин отурумунда вице-премьер-министр Равшан Сабиров айтпадыбы? Казактар даяр дейт. Өзүнүн сапаттуу көмүрүн караганда көмүрдөрүн $40 алып келип бергенге биз даярбыз дейт да. Биз болсо ошол көмүрдү $56 Карагечеден сатып алып атырбыз да. Эми чыныгында патриот болсок, эң негизги элдин ден соолугун, алардын саламаттыгын ойлош керек элек. Эң эле чоң шаар бул Бишкек. Азыр ууланып жатабыз да. Ууланып жатабыз, эч нерсе кылбай жатабыз да. Свет, мен айттым, Бишкекти курчап турган 47 жаңы конуш бар экен, ошолордун светин 1 сомдон кылып коелу дедим да, жана лимитти алып салыпчы, 2 сом 16 тыйын алып салып. Жок дегенде мына 1 мартка чейин. Анта албай дегенбиз, анткени азыр мына светти Казакстандан 3 сом канча, 3 сом 18 тыйын ошондон сатып алып атабыз. Сатып алып кайра 77 тыйындан сатып атат да. Анан газдын баасын айтпай эле коеюн, газ азыр кымбат азырынча. Аны менен карапайым жөнөкөй эл алга алы жетпейт. Эптеп мына көмүргө алы жетип атат да. Ошондуктан бул жерде саясий эрк, саясий чечим керек да. Эмдиги жылдан эгерде кайра эле ошо Карагеченин көмүрүн жагабыз десеңер, анда биздин ошо шаар тургандарга каршы бул чоң күнөө, бул чоң кылмыш десек мен жаңылбайм да. Алардын ден соолугуна, алардын балдарына, анткени эң эле кооптуу ушул жерден жөнөкөй жанагы кичинекей ымыркайлардын өпкөсү, анан улгайган ата энебиздин өпкөсү эң эле мындай кооптуу экен да. Ошолорго таасир этет экен. Жана азыр мына жанагы 2,5 ПМ деп атпайлыкпы? Жана бөлүкчөлөрчү. Анын саны 1,5га чейин чыгып кетип атат биздечи. Дүйнө жүзүндө андай жок. Дүйнө жүзүндө карап көрсөңөр 200ге жетпейт да. Эң эле зыяндуу ошол жана көзгө көрүнбөгөн бөлүкчөлөрчү. Анын баары мына окумуштуулардын баары тастыктап чыгып койгон. Ал начар төмөн сапатта көмүр жагылганда ошолордун баары чыгат да. Мына билесиңер да, жаман көмүр жакканда тиги гүлү да көп чыгат, анан кийин табы да аз болот да. Бүт баары тең абага кетет. Абага кетип анан ошо көмүрдү жанагындай ыпыр-сыпыр бөлүкчөлөрдү биз дем алып, биздин организмге кирип атат да, мунун баары. Рахмат, Адил мырза, эми сиз жогоруда айттыңыз, адистердин жетишсиздигинен улам депчи. Бизде ушул учурда ошол кандай адистер жетишпейт? Шуга да токтолуп кетсеңиз. Бул жерде мисалы жакшы гидрометеорологдор керек да. Бул жерде мындай абанын жүрүшү, абанын согушу, мисалы Роза Ветров дейт, мындай эле көп адистер биле бербейт экен, баягы совет убагында иштелип чыккан биз мына китептерди көтөрдүк. Ал жерде мына тастыктап атат, тропосфера 318 метрден башталат депчи. Совет убагында анын баары изилденген да, изилденип, эң эле чоң ТЭЦтин бизде узундугу 300 метр, билесиз, ошого ылайыкталып жасалган да. Ооба, ал ТЭЦ 61-жылдан бери иштеп атат, андай проблема болгон эмес, сапаттуу көмүр жагылып аткандачы.
азыр мына начар көмүр жагыла баштады, мына проблема бар да. Тем более мына жаңы модернизированный ТЭЦ биздин абага нымдуулукту берип атат дейт да, эми баягы буу берип атат дейт да. А именно ошо нымдуулук азыр карап көрсөң, гидрометеорологдор влажность 92%га чейин чыгып кетти. Ошо влажность деп коет да, нымдуулукка ошо жана майда бөлүкчөлөр жабышып, анан жана искусственный туман да, смог болуп атат да. Гидрометеорологдор, госэкотехник инспекция күчтүү адистер керек, гауско күчтүү адистер керек болуп атат да. Чыныгында экологдор да, жана грант жазуучулар эмес, мына жанагындай эколог деп грант жазуучу, алар менен азыр маңдай тескей сүйлөшөлүчү. Көп менин суроолорума жооп бере албай калат. Рахмат, эми ошол сиз айткандай эле шаардын ар кайсы бурчунда мына ошол 40 генератор орнотулган деп атпайсызбы? Датчик. Датчиктер. Мына ошол датчиктер кайсыл жерде орнотулду? Аларда кандай ошол байкоолор болуп жатат? Ушуга дагы бир аз токтолуп кетсеңиз. Мына ачык айтайын, ал датчиктерди да өкмөт койгон жок. Максим деген бала өз чөнтөгүнөн акча чыгарып, ар бир датчиктин баасы 300 евро 40 алып берди да. Баарын койдук, ошондо бизге мындай көрүнө баштады да. Мунун баарын 3 жыл мурун кылыш керек болчу да. Смог пайда болду. Кандай чара көрүнүш керек эле да. Негизи мага Сталиндин сөзү аябай жагат да. Ар бир кылмыш, ар бир катанын артында бир фамилия туруш керек деген да. Ошо ким жооптуу болсо, ким чара көргөн жок, жооп бериш керек. Кытайда 40 пункт бар. Өлүм жазага кете турган. Коррупция гана эмес, халатность. Эгерде момундай азыр ушу смогко эч ким чара көрбөгөндө, расстрелге анча мынча фамилиялар кетмек да. Бирок бизде өлүм жазасы жок экен. Бирок канча азыр бул геноцид десек жаңылбайбыз. Канча адамдардын азыр ден соолугуна геноцид болуп атат. Аны билбейбиз. Саламат сактоо министрлиги берет болуш керек жакында. Берет. Анткени дүйнөлүк практика бар, эл аралык. Аякта көрсөтөт да. Смогтун таасири канчалык оор да. Бул биздин денебизге оор акцид болуп, жана кандарыбыз калып калат. Бул болсо коронавируска да түрткү берет. Мына коронавирус айтып атпайбы, кан коюлуп калат депчи. А бул болсо жанагы оксидтер канга кирген, ошого таасир этет да. Муну менен азыр бүгүн тез ыкчам түрдө күрөшүш керекпиз да. Азыр экономиканы, акчаны ойлонбой, могу көмүрдү токтотуш керек. Болбойт мындай көмүр бизге. Мына 3 жыл кара кече жагып атабыз, смог бар да. Мен айтып атам, патриот болсоңор ошол ТЭЦти салбайсыңарбы тиги кара кеченин өзүнө. Ошол жерге жаккыла көмүрүңөрдү. Жагып мына Бишкекке таза энергия алып келгиле. Анда биз обогреватель салып эле смог жок эле жашамакпыз. Ошондой. Рахмат. Эми мунун бардыгы сиздин дагы күйгөнүңүздөн чыгып жатса керек. Кантип күйбөйсүң, эми мынтан эми калп эле цифраны айтып эле, эми мындай айтканда элди алдай берген болбойт да. Рахмат, эми соңку суроо болсун. Мына ушул тажрыйбалуу адис катары өзүңүз дагы мына ушул тазалык муниципалдык ишканасынын өнүгүү боюнча адиси катары мына ушул шаар тургундарына кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Алар дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Эми отура бербей эле да шаардыктар, отура бербей эле момундай. Эми маска деле жардам бербейт экен, жанагы 2,5 микрон частица чыгармабайт экен маскачы. Маска кийип чыккыла, маскасыз момундай азыр чыкпагыла. Анан кийин мындай бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Момундай отура берсек болбойт. Эмдиги жылы кайра эле ушул көмүр жагылса, ушул эле көрүнүш болот да. Азыр ыкчам түрдө эми бул өкмөт да мындай айткандай чечимдерди кабыл алыш керек. Саясий эрк керек, отура берген болбойт да. Анан кийин 2-3 киши байыт деп элечи, тиги эмеде кара кечеде. Ардында байыт деп биз улана бергенибиз ошо туурабы? Миллион киши. Негизи ушул олигархтардык өттү да. Мындай элди ойлошпойт да, өзлөрү эле байган эле карашат да. Элди ойлош керек да, миллион киши ойлош керек да. Ооба мен санап көрдүм, ошо кара кеченин эле обороту, Бишкекте эле обороту 50 миллион долларды түзөт экен да. 50 миллион доллар. Ооба, ал көмүр сапаттуу болсо жакшы болмок. Бирок мына биз жашыра алган жокпуз. Азыр ушул орунду жашыра берсек, өлүм ашкерлейт. В прямом смысле. Чоң рахмат сизге. Келип маек куруп бергениңиз үчүн дагы рахматыбызды айталы. Сизге рахмат чакырганыңызга. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен жаңы жыл ийгиликтердин жылы болсун. Бирге болсун. Рахмат чоң.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда тазалык муниципалдык ишканасынын өнүгүү боюнча директору Адил Назаров менен маек курдук. Ал эми сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналы иш илгери программасы өз ишин улантат. Биз менен бирге болуңуз. Алдыда жаңырган жаңы саат, өлкө аймагынан алынган акыркы жаңылыктар орун алат. Биз менен бирге болуңуз.